Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз мекен таануу сабагынан 4-чейректеги 1-сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз Ош аймагы. Башкача айтканда, бүгүн биз Ош области жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн сабакта Ош аймагынын жеринин шарты кандай, Ошто эмнелер өстүрүлөт, бул жакта кайсы улуттун элдери жашайт, Ош аймагы эмнеси менен өзгөчөлөнөт деген суроолордун тегерегинде сүйлөшөбүз. Эми болсо Кыргызстандын картасынан Ош областынын территориясын карайлы. Бул жерде сары түстө берилген жер Ош областынын территориясы. Эми Ош областы кайсы областтар менен чектешет? Чыгыш жагынан Нарын областы менен, түндүк жагынан Жалал-Абад, ал эми батыш жагынан Баткен областтары менен чектешет. Ал эми чет өлкөлөрдөн Кытай, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттери менен чектешет. Ош областынын борбору Ош шаары болуп эсептелинет. Бул аймакта чөлгө окшогон адырлар көп, ошондой эле тоолор да бар. Жери чөлгө окшоп ысык. Кара Суу районунда адырлар жана түздүктөр басымдуу келет. Жери чөлгө окшоп ысык келет. Араван району да чөлдү элестеткен жер, абдан ысык келет. Өзгөн району тоолуу. Байбиче, Доңуз тоо, Зергер, Зындан, Торгой дөбө аттуу тоолор бар. Өзгөндө күрүч жакшы өсөт. Кара Шоро минералдык суусу менен жалпы кыргыз журтуна таанымал. Ал эми Алай, Кара Кулжа райондору тоолуу келет. Бул жердеги элдер мал багууга адистешкен. Башкача айтканда, бул жакта мал көп багылат. Ошту ак алтындуу аймак деп өзгөчө сыймык менен белгилейбиз. Анткени Ошто пахта аябай жакшы өсөт. Оштун эли эмгекчил, күндүн аптаптуу ысыгына карабай жайлата талааларда эмгектенип, мол түшүм алуунун сырын жакшы билишет. Базарларынан жер жемиштердин, жашылчалардын түрүн көрөсүң. Жүзүм, анар, алча, мисте, жаңгак жана башка дүйүм жемиштер мол. Башкача айтканда, аябай көп. Ош областында ар улуттун элдери жашайт. Ош аймагында жаратылышы кооз жерлер көп. Кыргыз Ата тоосу, Кара Шоро, Саламалик, Апшыр-Сай капчыгайы, Апшыр-Сай шаркыратмасы, Ноокаттагы Ажыдаар үңкүр жалпы кыргыз элинин сыймыгы болуп эсептелет. Эми ушул жерлер менен бир аз таанышалы. Бул жерде Кара Шоро жайлоосу берилген. Андан кийин Чыйырчык жайлоосу, Апшыр-Сай шаркыратмасы, Кыргыз Ата тоосу, Сүрөт таш байыркы тарыхый жазуулары. Андан кийин Ош шаарындагы Сулайман тоосу. Сулайман тоосу Ош шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Бул тоодо эл сыйына турган мазарлар, ыйык жерлер көп. Тоодо бир нече үңкүрлөр бар. Таштарда чегилген байыркы жазуулар, сүрөттөр бар. 2000-жылы тоого тарыхый музей курулган. Тоодогу үңкүр музей болуп жасалгаланган. Эми болсо балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Ош аймагы мына
ушундай тарыхы терең, берекелүү жер. Тоосу да, чөлү да, токою да бар. Биз Ош жергеси менен сыймыктанабыз. Эми балдар, сабагыбыздын аягында силерге бериле турган тапшырма Ош жергеси тууралуу маалымат таап жазуу. Маалыматты ата-энелериңерден сурасаңар болот. Интернеттен, окуу китептеринен алсаңар болот. Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү Ош аймагына арналган сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабактан жолугушканча саламатта болгула.